Чогулгандар Эмаком курулуш компаниясынын Манас шаарындагы үлүшчүлөрү. Алар Жалал Абад резиденс турак жайынан батир алуу үчүн келишим түзүп, компанияга миллиондогон каражаттарын салышкан. Бирок ушул маалга чейин курулушу бүтпөй, батир берилбей жатканына нааразычылык билдиришти. 22-жылы алганмын. Акчамыз 2 миллион 800 төлөп койгонмун. 400 миң гана калды акчам. Калган баарын төгүп койгонмун. Мына кызым 8 жылдан бери Россияда. Эми мында 8 жылдан бери иштеп тапкан акчасы же акча жок, же үй жок. Үйүбүздүн түбү катлаган бойдон турат. Бүткөн жок. Кача бир экинчи этаж көтөрүлсө майлы. Экинчи катлаган бойдон мына 3-4 жылдан бери катлаган бойдон турат. Келсек ушу бизге только обещать этет, лапшан келет, кайра жөнөтөт. Биз эмне кыларыбызды билбей сизге кайрылып жатабыз. Урматтуу Нуркожоевич, карап көзөмөлгө алып койсоңуз суранам. 2021-жылда алганмын Д блоктон. Азырга чейин фундаменти да жок, казылган боюнча турат. 1 миллион 900 миң которуп төлөп койгонмун. 600 миң калганда токтотулуп койгом. Ал үйдүн же эмеси жок, бизге акчасы жок болуп атат, же үй курулбаса, 2 балам менен талалап жүрөм. Договорлорубуз бар, ошол 2025-жылы куруп беремин деген. Анан элитный дом деген, бүт охраняемый объект дегенден кымбат болсо дагы ушул жерде мигрант болуп иштеп, 4 жыл Кыргызстанга келбей иштедим мен. Кредитти төлөйүн деп иштедим. Анан кайра өздөрү мага жазышты. Эже төлөбөй туруңуз, фундаментте курулган жок бул жерге деди. Айлам калган жок да эмне кылайын? Келебиз, кетебиз. Мэрияга барсаң, ал эшигин жаап алып, саатын мынчада принимать этем дейт-кен. Саатыны келсең, жок, мен Бишкекке кетип калдым дейт-кен. Нары жөнөтөт, бери жөнөтөт. Милициясы калбады, башкасы калбады, барбаган жерибиз калбады биздин. Ар келген сайын окшо сөздөрдү айтып туруп, бөлүп элди бөлөткөн дагы аяка чык, бияка кир. Ушул эле сөздөр. Эмне кылабыз анан кийин? Чара көрүлүш керекпи? 2021-жылы ушул жерден үй алганмын. Ошол биздики катлабайым бойдон турат. Төлөп бүткөнүмө 2 жыл болду. Андан бери келебиз, кетебиз. Бир администрацияга кайрылдык. Мэрияга жумшады администрация, мэрия Орунтаевдин өкүлчүлүгүнө жумшады, бирок эч качан мындай мышык чычкан эле ойноп эле тегеренип эле атат, андан башка толук жок. Берге келсек анан беребиз, анан бүтүрөбүз дешет, ал деле жок. Акчаны төлөп бүткөнбүз. Мындай болуп инфляция болуп атса, биз эмне кылабыз билбейм. Же башка жактан көңүл бурулбайт, же бизди караган киши жокпу? Ушу Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевичке кайрылат элек, Орунтаевга кайрылат элек. Ушулар бизге бир кичине көзөмөлдөп, ушул жерде эме кылып беришсе. Кашыктап тапкан чөмүштөп чачып атабыз. Бердегилердин баары келсең, берде Актилек бар, Махабат деген бар, алдап жөнөтүшөт. Ушуларды дагы кичине жоопко тартып, ушуларды ham кичине тизгиндеп караштырып берсе жакшы болмок. Биздин үйлөрүбүз мына 5-6 жылдан бери бүтпөй турат. Мен бул блоктон алганмын 6-этаждан. Бүт элек, тапшыр элек. 2 жылда төлөп бүткөнмүн акчасын. 20 жылдык акчабызды топтоп, Эмакомго кашыктап топтоп, чөмүштөп салып бердик. Эми дагы акча төккүлө деп атат. Эми төккөнгө аргабыз жок биздин. Башка эч немебиз жок. Бар акчабызды төлөп бүткөнбүздүк. Эми Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, эми мына Жалал Абадтын Эмаком компаниясына келип, мына ушу элдин унун угуп, текшерип, бизди бир карап коюшса суранабыз. Биз 22-жылы мен 1 миллион 200 миң төгүп койдум. Бир комната алып турайын деп. Ошол жылдары өзү башка жактан үй алсаң деле 2 үй келип атканда, анан буну мактаганынан ушул жерге келип төгүп койдум да. Төгүп 1 жылда бүтүрүп беребиз деген договорлору бар эле да. Андан кийин бүтүрбөй мына 6 жыл болуп кетти да. Ошентип 6 жылга жетип калды. Эми биздики ошо котлован эле боюнча турат. Биз 100% ушундай төгүп койдук, 90 ками ушундай болду. Бирок котловандан жылган жок да. Биздин өзүбүздүн акчабызды жумшаган жок. Эми 6 жыл күттүк дагы 6 жыл күтө албайбыз. Мамлекетке өтсүн. Үлүшчүлөр турак жайды эртерээк бүткөрүп, батирлерди берүүнү талап кылууда. Алар УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жана өлкө башчысы Садыр Жапаровго кайрылып, бул маселени көзөмөлгө алууну суранышты. УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаев сиздерден суранат элек, ушу Эмакомду мамлекетке өткөзүп карап бериңиздер суранабыз. Ушу бала чакабыз менен квартира алып жүрөбүз азырчы. Азыр корпатага макча таап атабыз. Ушуну карап бериңиздер, сизден суранычы. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, Орунтаев Нурдан Келекевич,
Biz sizlerden ününüzdü, biz sizge kayırlığımızdan eş жерге айлабыз жоқ қалды. Biz sizlerden kayırılıp жатабыз. Bizden ününüzdü uğup koyuңuzдар. Манас шаарынын тургундары аябай мошенниктерге алдандык. Biz не кыларыбызды билбей калдык. Үйлөрүбүз бүтпөйт. Акчаларыбызды 100%, 70%, 80% төгүп койгонбуз. Бирок айлабыз кетти. Сизге кайрылууну чечтик. Урматтуу Нуркожоевич, бизди карап, үнүбүздү угуп, көзөмөлгө алып, bu Emakom kompaniyasının tamağın bulup bizim yüzü bütürüp vermişti suranam. Kvartira algan boçum. 5 yıl oldu da buna 4 yıl oldu. 4 yıldan beri katlavanda jatam. Hareket kılıp aytat, kurup aytat. Kimge barışın bilip aytam. Merge bardık, gubernatörge bardık. Bizdi Жаллабатта biri karab aytat. Oşun için sizlerge bunu hurmatlı prezident Kamçıbek Taşiyev sizge hurmatlı. Şu bizi Emakomga kara berseniz bir şuna köz taşap koysanız biz kıynalıp kaldık. Bizi karagany adam yok. Men 4 milyon 777 bin akça töledim. Al meniki 3'te kvartirada. 3'te kvartira göçten töledim da. Hazıramda yok da katlavanda jatan da. Biri ukbaytat, bir yeri kesek Bolat dökpöt, aldap atat, 2-3 yıldan beri aldap atat, kelip atabız, ketip atabız. 2 jolun notariustan ötküzdük. Dokumentlerden öldürdü yakka bir kılıp. Biz emin kimge süyleşti bilip atabız da, kayakka barıştı bilip atabız da. Oşonga hurmatlı prezident Kamçıbek Taşiyev bizge жардам бергиле, силерден сураныч. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жана Камчыбек Кыдыршаевич. Şu bizde köy-көйүбүздү угуп койсоңор, барбаган жерибиз, кирбеген эшигибиз калбады. 4 жылдын жүзү болуп атат. Катлаван квартирабыз катлаванда эле турат. Көтөрүлгөн жок. 4 жылдан бери ушул алдап келет. Нары бар, бери бар. Барбаган жерибиз калбады. Президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич, ушу Жалал Абад элинин şu bala çakabыздын şu Emakomga tökkөн акчалары şu бекер үй жок же үйдөн жок же акчадан жок ушинтип турабыз да 4 жылдан бeri алдап атат. Мына лично мен өзүм келип төккөм ушул жерге акчаларды. Мага көрсөткөн жери катлавандагы жок болчу. Жери эчтекеси жок. Урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич, şu Жалал Абад элин бир карап коюңчу. Şu жерге жардам берип коюң. Биздин балдарыбызда үйлүү болсо Кыргызстанга келип ушул жерге иштейбиз деп şu yerden üye alıp atkan bolçuk da. J-Blok'tan algam 21 жылы төлөп бүткөм. Алган эле жылы. Ошол жылдан бери эчтеке жок, жылбайт. Азыр мына 6 жыл болду. Каралып эле кетебиз. Ошон үчүн Камчыбек Ташиевичке кайрылмакмын. Биздин ушул Эмакомго да көңүл буруп койсун, башка строительный компанияларга көңүл буруп бардык эле үйлүү жайлуу болуп калышты бизден кийинкилер. Биз ушинтип көчөдө карган кемпир чалдар, балдары менен балдар баарыбыз жүрөбүз. Ушунча элдин ыйын, көз жашын көңүл буруп коюшун суранам мен. Биз мына мигрант болуп балдарыбыз менен жүрүп, мен лично 1 миллион 270 миң төккөм. Катлан боюнча турат. Келсек эле ар убадалар берет, аткарбайт. Уже 1 жыл болду, каттагыбыз жададык уже. Барбага жерибиз калбады, губернаторго бардык, мэрияга бардык, кабыл албайт. Акыркы үмүтүбүз ушу президентибизден эми. Өз көзөмөлүнө алып бүтүрүп беришин суранабыз. Мен лично азыр квартира алып жүрөм, үйүм жок. Акчабызды төлөп койгон, же кайтарып бербейт акчабызды, 1 сом кайтарып бербейт. Үлүшчүлөр курулушу токтоп турат деген блокко келип, жеринде абалды түшүндүрүп беришти. Бул жылы былтырлары, былтыр эмес, эми жай деле түп-түз эле жер болчу, тегиз эле, эч эме жок болчу. Биз кайра келе берип, тагын тазалап ушундай кылдык. Казган бирок мусор кайра толуп калган да, ичин тазалап, мына ичин эме кылышты. Азыр жок, мына андан бери 6 ай, 7 ай өтүп жылыш жок. А мынакта болсо кылып атат. Мындай болуп туруп калса бизге жакшы эле. Шуну тургузуп берле кайта ушундай десек жок. Мына Ж блок, мына В блок. А блокпу? Мына В. А бизде жок. Мынактагыларды чогултуп алып келип, мына Дга тыкты. Азыр 88 квартира биз ичинде, ошо 88де 200 канчаны батырышат экен, калганын аны билбейм. Бирок азыр жок да мына. Ошондо бул Д, анан Г. 2 блокту бириктирип Д кылып койгон да, ошондо 2 блок. Ошо азыр бүт эле. Үлүшчүлөр Эмакомдун Манастагы филиалынын директору Актилек Рыскулов менен жолугуп, суроолоруна жооп алышты. Рыскулов курулуш эмнеге токтоп тургандыгы тууралуу маалымат берди. Гд боюнча Түркмөнстан
гыды боюнча жарымыңыздар үйдү бүтүрүп атасыздар эже. Жарымыңыздар акчамды кайтарып бер деп атасыздар. Ачыгын айтайын. Азыр ошо точкага келесиң, кайсы компания берет ошондой. Анан эже биз Акчаны кайтарып берди деп атат. Дальше эмне болот? дальше уже 18 адам кайтарып алып кетти бизден. 70 калыптыр да. Акча эмес, бирок машина башка берип атып, тапканыңыз берип атып Азыр ошо кетти. отказ бербегендердин акчалары барбы? Төлөмдөрү барбы? Төлөш керек бе? Эже отказ. Ошолор боюнча эме кылган барбы? Төлөбөгөндөр барбы? Канча төлөбөгөн? Канча адам, канча бар ошондо? Ошо менен көтөрүлбөйбү? Төлөгөн адам эже. Төлөй элек сиздердеги азыркы эме акчасы боюнча, ГБЛОС боюнча айта берейин да. Азыр почти бир дом бош болуп калды да, 110 квартира. 2 проект отургуздум, 220 квартира батты, 110дон. Бир эмеңиздер, домуңуздар бош турат, почти да эми азыр бирок гыдан дыг өтпөйм, этажын тандагандар бар да. Бирок негизи бир жак өтсөңүздөр бир дом бошойт. Анан сиздерден бизге түшө турган акча эже. Мен полный списка менен карап чыкканмын. Азыркы расторжение болгондорду эсептерин аркы берки кылыш керек. Где-то сомдо 86 миллион, эмеде долларда миллион доллар акча сиздерден бизге компанияга төлөнө турган котловандарда акча турат. Бизде договор келишим түзүлгөн, бизден карызы бар. Компаниядан талап кылып атат, бирок тура эле алчы. Компания ушул состояниега келип, банкрот болуп калганына же компания куруп эме кете албай атат. Же эл төлөбөй атат, бири-бириге мындай болуп атабыз да. Проект боюнча айтып коеюн, бул проект сиздерге пайдасы бар. Квартира көбөйдү, этаж көбөйдү, 12 этаж болду. Мурун 9 этаж эле, 9 этаж эле. Менин 64 квадрат метрим 52 квадрат метрге түштү. Анан деле билем. Кичирейгенин билем, башка адам квартира батканын деле билем. Ошол төлөмүнү мен мисалы 2 миллион төлөсөм, азыр 52 квадрат метрге токтолдубу? Кичирейдиби? Болду 2 миллион уже төгүп бүтүпмүн. Ооба. Не кылайм эми азыр? Эми сизде или дополнительный төлөшүм керек. Жок, сизде төлөө дейлекпиз эже. Биз бу жерде эч кимди келип төлөгүлө деп же эже мына Д-блок сиздерге мен ошо башында баштагандан бери же сизге бир чалып манча статыңыз бар экен, төлөң дедимби, акча төлөң дедимби? Айтыңыз. Сизге чалдым эле. Биз төлөй элек. Жок. Негиз керек эми ошону айтчы. Жок, ошону. Эжелер, биз бирөөгө Жок, качан өткөзөсүң, кайсыл айда качан эме башталат ошону айтчы. Ошону айтчы. Эже сүйлөшүп атабыз. Канча карыган кемпирлерчи үйүнү күтүп туруп өлүп кетти. Эже билбейм, мен эже мунолор Сен жооп берсең, сен жооп бер. Канча айда өткөзүп бересиң? 2 айдын ичинде өткөзүп беребиз. Эже жибулок бир жакшы эле, эже кетет ал. Мына буну тапшырып бүтөйүн деп калдым, муну бүтсө келе ал. Декабрга сүйлөшкөнбүз калдым эле, эже. Эмаком компаниясынын негиздөөчүсү Эмилбек Жусупов бул сыяктуу арыздануулар боюнча биздин телеканалга кенен маалымат берди. Ал Манас шаарындагы турак жайлардын курулушу боюнча төмөнкүлөрдү билдирди. Мына Манас шаары боюнча кечээ мен сүйлөштүм, кечээ элдердин демеси боюнча дагы бул жерде бир блогу боюнча вопрос бар экен, калган блоктор боюнча буюрса сүйлөшүп чечишиптир. Ал жерде курулбай жаткан блогу боюнча 2 айдын ичинде же башка партнерго эме ошо партнерлорду таап туруп беребиз, же өзүбүз баштайбыз деген эмени көтөрүшүптүр да. Мен айтам, ал сөзсүз түрдө ошол балдар айткан нерсени аткартабыз. Кудай кааласа сөзсүз түрдө мен дагы колумдан келишинче жардам берип туруп бүтүртөбүз. Эмилбек Жусупов Эмаком компаниясына тиешелүү маселелерди ачыктап, курулуштар эмнеге кармалып жатканын, үлүшчүлөрдүн маселеси кантип чечиле турганын түшүндүрдү. Биринчиден, Эмаком курулуш компаниясы боюнча 2018 жылы биз Эмаком курулуш компаниясын негиздеп чыкканмын. Жалгыз өзүм негиздеп, Эмаком курулуш компаниясы деп Ош шаарында түптөлгөн. 2018 жылы Ош шаарында ошо курулуш иштери менен алек болуп, андан кийин 19 жылдан баштап, 18 жылдын аягынан 19 жыл баштарынан баштап уже Бишкек шаарында дагы жумуштарды алып баштаганбыз. Эмаком курулуш компанияда мен өзүм 2020 жылга чейин 100% учредитель өзүм болчумун. Хозяин болчумун, учредитель болуп, анан 2020 жылдан баштап мен ошол шайлоого аттанган учурда мен бир тууган агам Жусупов Мелисбек деген бир тууган агама 100% компаниянын учредителине өткөрүп бергенмин, анан директор жагына өткөрүп берип тапшырып кеткенмин. 2020 жылдын где-то эсимден айын унутам, бир июндардан кеткенмин, июндардан тапшырып 20 жыл кеттим, андан кийин 20 жыл мен шайлоого аттанганмын. Андан кийин 20 жылдан кийин кайра 21 жыл январда кайра келип, доверенность катары эле доверенность алып, алгандан бир тууган агамдан доверенность алып, Бишкек шаарында дагы бир 3 айда иштегем 21 жылда. Андан кийин 21 жылда кайра
июнь айларда, июнь, по-моему, bir август бекен, ошол унутуп атам, так койбесин. Ошол айларда кайра тапшырып кеткенмин. Бирок ал учурда жөн эле доверенность менен эле келип иштегенмин. 2020 ошол май айларында толук кандуу бүт компанияны бир тууган агама өткөрүп бергенмин. Бизде компанияда Ямоком курулуш компания эле эмес, анын ичинде дагы Дастан курулуш, Тагай ата, андан башка бизде бетон завод, кирпич заводдор бүт өзүнүн компания мүлктөрү бар болчу. Баарын өткөрүп берип туруп, анан ошол жогорку кеңешке аттанып кеткенмин. Андан кийин учурдан эме кылып, биз 2022 жылдан баштап курулуш компанияга мындай баарыңыздарга эле маалым, бул жерде 22 жылдын, по-моему 23 жылдардан баштап курулуш компанияда бир аз резонанстар болуп, элдердин наразычылыктары болуп, Бишкек шаарында, азыркы Ош шаарында ушундай иштер жүрүп атты. Мен ошондо ал учурда мен депутат болдум. 2023 жылдан баштап анан мен ошол эмне себептен болуп атат? Буга эмне тоскоолдор болду? Себеби мен кетип атканда жумуш баары жакшы болчу. Баягы Кыргызстан боюнча баары эле билет, Кудайга шүгүр, алхамдулилля, жумуштар жакшы жүргөн болчу. Андан кийин мен агам менен отуруп көп айттым. Эмне маселе болуп атат? Кандай болуп атат? Десем, ошол учурда мага да көп так маалымат айтышкан жок. Себеби бул жерде 2022 жылдан баштап булар бир тууган агам, Мелис агам жанагы бир опугулар аралашкан, же болбосо жанагы сүткөрлөр деп коет. Ошо сүткөрлөр менен мамиле кылып алат. Алар менен мамиле кылгандан кийин 21 жылдын аягынан баштап, анан 22 жылдан баштап мамиле кылышкан экен. Алардын мамилесинин мындай айтканда азыркы зыяндан компанияга бирден бир зыяныга, мисалы үчүн толук түрдө ошолордун дагы бир күнөөлүү жагы бар да. Себеби 2000 жылдарын тоосун унутуп калдым, агам менен мамиле кылышат. $200 менен агама беришет дагы, булар 2 айдын ичинде $400 чейин төлөп бересиң деп туруп, пайыз менен сүйлөшүшөт. Андан кийин биринчи этабын төлөгөндөн кийин, экинчи этабын, по-моему, дагы бир менде бүт кагаздары бар, ошо боюнча кайрадан $300 боюнча дагы мамиле кылышат. Анан $300 дагы $600 кылып бересиң деп туруп, анда кылып берет. Ошону кылып атканда булар уже ошол моментте булар системный бир мындай системага түшүп, булар уже опуга аралаша баштайт. Себеби буну 24-жылы мен өзүм мандатын тапшыргандан кийин анан муну мындай изилдеп чыктык да. Буларга опуга аралашат дагы, ошол $300 $600 кылып кайтарып бергенде дагы булар уже коркутуп, агамды, бир тууган агамды вообще иштетпей, үйдөн машинелер менен жүктөп кетишип, талааларга апарышып, бул жерде көп нерсени айта албай атам, көптөгөн нерселер кылышыптыр. Себеби ошондой учурлар болгондо агам ошолор менен алек болуп калган. Мындайча айтканда, ошол толук кандуу компаниянын мындайча айтканда генеральный директор болуп, компанияны башкарыш керек болчу да. Анан ошолор менен алек болуп эле компанияга да жумушка дагы бара албай, жумушка барса эле кармаган жерде $100,000 өткөрүп алып, же болбосо дагы $200 өткөрүп алып, же мүлктөрдү өткөрүп алып, эмне болсо баарын өткөрүп алышкан. Ошентип жүрүп бул 1 жыл, 2 жылдай жумушка да бара алган эмес. Барса да барып, ошол моментте компаниянын ичинде дагы шалакалык маселелер болгон экен да. Анан баягы аксап, бул жерде мындай көп нерселер болду дагы, анан ошол элдердин үйлөрүнүн кармалган себеп бирден бир себеп. Анан ошол моментте бизде көпчүлүк клиенттер менен дагы биз аудит чыгарып туруп тактаганда, көпчүлүк клиенттер бартер системасы менен иштешкен. Наличка менен төлөгөндөр да башка, анан бартер менен алгандар да башка. Бирөө бетон берем дейт, же арматура берем дейт, ошондой системалар. Анан компанияда резонанс болуп туруп, жанагыдай бир туура эмес багытка бурулуп атканда, ошолор дагы уже төлөмдөрүн төлөшпөй, ушундай учурлар болуптур да. Анан 22 жылы как раз ноябрь айында мен бул агамды бир тууган агамды, ошол Жусупов Мелисти коркутуп, ушинтип жүргөн учурда мен айылга Ошко барып билип калам. Ал учурда мен депутат болчумун. Ошко барсам, ата-энем эле атап калды. Балам ушундай болуп атат. Агаң 15 күндөн бери жок дейт. Кандай жок десем, ушундай жок дейт. Мага да айтпайт. Анан эмне болду эле десем, күнүгө дейт, Ош шаарында мына Атошуп Ашималы дегендин 3 залы бар экен. Спорт залы бар. Анан бул опугу менен байланышкан. Жеңгө менен ушул кайманаты бар жеңгө менен аябай тыгыз байланышты экен дагы. Булар балдары келип эле ата-энемге чейин келип коркутуп, айылга барса айылдан коркутат. Бир жерге барып жатса ал жактан коркутуп, кыскасы үйгө, шаарда үйгө чейин коркутуп, акыры ата-энемге чейин барышат. Анан мага кабарлашып калды. Анан мен бардым дагы ата-энем менен кошулуп биргеликте бир 4 күнгө жакын издедик. Анан эми ошол моргду баштап издей баштадык, башка жакты издедик, бул чындык, бул акыйкат.
Анан ошол учурда мен агам таап сүйлөшөм. Не болду сизге? Компанияга эмне жумушка чыкпай жатасыз? Бул жерде элдин аманаттары бар. Эмне тоскоол болуп атат? Десем агам айтып калды. Бул жерде Эмил дейт, мен дейт, жанагы мен айткан сөз дейт. 200 миң бир алып кайра бердим, 300 алганда мени коркутуп атат дейт. Бул жерде дейт прокуратуранын дагы катуу тиешеси болгон. Ошол коркутуп атат дагы, себеби бир күн кеч калса эле дейт, күнүгө мына өзү да жазып берип атат. Күнүгө 5 миң доллардан баягы эмес кошуп койгон отдельный. Андан сырткары акча бербей туруп деле келип коркутуп, жанагыдай тоого алып чыгып коркутуп, же болбосо дагы бир жерге алып чыгып коркуткандагы расписка жаздырта берген. Мисалы $1 миллион алдым деп туруп расписканы жаздырткан. Эртеси ошо $1 миллион берип акчасын кана деп туруп, ошол эле спортсмен малдарды, ошол эле ОПГларды аралаштырып муну колой баштаган. Мен ошондон чыга албай калдым дейт. Лучше ошол бекинип турсам 5-10 күн хотя бы ошолорго берген нерсе азаябы деген максатта айтып калды. Анан мен айттым, анда макул эми азыр как раз ошол моментте мыйзам чегинде анда кайрылыңыз деп туруп биз мыйзам чегинде 2022 жылы кайрылат. Агам мыйзам чегинде барып, УКМКга мыйзам чегинде бул иш кайрылып, ал учурда $2 миллион 300 миң алып койгон болчу. Жанагы $200 миң берген адамдар $2 миллион 300 миң алып, анда жөн алган эмес. Жанагы коркутуп, тоого алып чыгып, ошол офиске кирип алып, булардын офисте дагы сотрудниктери болгон. Акча түшүп атканы боюнча, машина түшүп атканы боюнча мындай иштешип турган экен да. Анан 22 жылы ноябрда экен, ноябрь айында бул арыз жазышат. Арыз жазгандан кийин бул иш УКМК тарабынан каралып туруп, ал учурда тергөө прокуратурада болчу. Анан бир белгилүү бир кишилердин таасири менен бул иш прокуратурага өтүп кетет. Себеби бул учурда ошол жердеги арыз жазылгандар боюнча кармап келет, анан булар бизге арматура боюнча шылтабай баштайт. Бул кишилер менен арматура иштешкенде, бул арматурасын бул алган суммасына тиешеси жок. Бул жерде бизде бүт аудитте чыгып атат. Ар бир берилген арматурасы 166 миллион сомдук арматура иштешип атат, бирок анын налички иштешип атат. Бул жерде бунун тиешеси жок дагы, булар себеби баягы өздөрүнүн мындай жоопкерчиликтен качыш үчүн. Анан ошол учурда 2022 жылы май 23 жылы январь айларында бул прокуратурадан мени чакырып калышат. Генералдык прокуратура жака чакырышат. Анан мен агам менен барам. Ошол эле ОПГлар, анан ошол эле кишилер менен чогуу бир столдо отуруп калдык. Анан ошол учурда айтып калды. Эми иш боюнча бул ишти мындай четканда стрессин жаз деп калды агамдычы. Анан агам ошол учурда макул деп туруп стрессин жазат. Ишти кыскартышат. Ошол учурда прокуратура тарабынан 2023 жыл январда иш кыскарат дагы. Анан ошол бойдон мен айтам, макул агам айтам. Анда макул эми ошол жерде канча-мынча разница болсо, жумушка чыгып туруп жумушту кылыңыз. Андан кийин бул агам Ошко барганда, анан ошол эле жанагы ОПГ, ошол эле жанагы жеңгөн адамдары, же болбосо ошол эле жанагы Атошуп спортсмен балдары менен айтышат экен. Эми кайка арыз жазсаң дагы маселени көрдүң. Эч ким жардам бере алган жок сага. Бир тууган эниң Эмил тиги кишиге да кирди, башкасыга да кирди, бирок жардам берген жок. Эми биздин киришибиз ким экенин түшүндүң да деп туруп эле агамды дагы коркута баштайт экен. Себеби буга чейин $2 миллион 300 миң болчу. Мына бизде токтомдо да жазылып турат. Иш кыскарылып калган. Анан агам мага айта албайт. Себеби мага айтса дагы баягы вопрос чечилбейт деп менде кабарым жок. Андан кийин 24 жылы май айларында мен май айынга чейин бир тууган агамды ошол жанагы иш боюнча камалышат. Камалып СИЗОдо болуп калат. Анан мен булар менен күрөшүш үчүн 24 жылы мен аудитчига чыгарабыз. 23-төн баштап 24-кө чейин Бишкек шаарында, азыркы Манаш шаарында, Ош шаарында аудит салабыз. 2 аудит салганбыз. Бүт аудиттин бизде заключениялар бар. Анан аудитти кагаздарын карасак, ошол 2022 жылда $2 миллион 300 миң болсо, 24 жылга чейин $8,5 миллион дагы алып коюптур. Анан ошол эле Атошуп, Ашималы, могу жерде мен азыр ар бир фамилиясы менен силерге окуп айтып берем. 2024 жылы алып коюптур. Анан мен айтам, булар менен күрөш үчүн мен ошол жерде депутат катары күрөшө албайт элем. Анда мен мандатты тапшырайын дагы, мен өзүм барып, ошол элдин аманатын берейин. Себеби элдерден наразычылык болуп атат. Бул жерде мындай элдер менен элдердин наразычылыгынан пайдаланып, бул жерде пайдаланып кеткен кишилер башка болот деп туруп мандат тапшырып, 2024 жылы май айында өзүм генеральный директор болуп, Эмоком курулуш компаниясына. Анан мен арыз менен каттай баштайм. Ошол учурда арыз менен каттап, ошол $11 миллион тегерегиндеги акча боюнча биз арыз менен каттаганбыз. Каттаганда азыркы структурадагылар айтып атат, бардыгы эле
2022 жылы иш кыскарып калган экен. Ошол кыскарган ишти отмена кылып беришпеген жок да. Себеби эмнеге кылбай жатты, биз могу жерде бир 20дан ашуун кайрылуу жасадык. Азыркы генеральный прокуратурага да жаздык, башкасыга да жазып атабыз, ошол ишти отмена кылып берсеңиздер. Себеби бул мындайча айтканда бул элдин акчасы да. Элдин акчасын туура мен агам шалакалыгы менен башка менен кетти. Бирок бул жерде эки адамдын урушу менен мени да Кыргызстан боюнча каралап, мен ушул нерсени аяга чыгайын деген, элдин аманатын берейин деп аракет кылдык. Ошол учурда бизде ишти отмена кылбай койду. Андан кийин генеральный прокуратурадагы биз кайра адвокаттар да жазды, мен жеке өзүм да кайрылар жаздым. Ошол кыскарган ишти кайрадан кароого жөнөтүп берсеңиз, сураныч себеби деп. Ошол иш бүгүнкү күнчө каралбай турат. Ошондо бизден Атошуп Ашималы деген бул киши менен эмелерин мен мындай мүмкүн болсо алган мүлктөрүн деле бир айтып койсом, уруксат берсеңиздер. Мына Жалал Абад Манас шаарынан Атошуп Ашималы, бул жерде бул мен айткан нерселерди бул бизге ачканда акча төлөбөй туруп эле ошол ОПУГунун спортсмендердин күчү менен же болбосо айтып атпайбы, мунун бир мындай структурада өзүнүн тааныштары бар. Мен ал кишилерди айтпай эле коем, бирок учуру келсе сөзсүз түрдө айтылат. Ашималиев Айдарбек дегенге номер 23 квартираны алып кетип атат. Ашималиев Айдарбек деп квартира Жалал Абадтан дейт, договор 24 квартираны алып кетип атат, 4 миллион сомдук. Ашималиев Айдарбек дейт, 25 квартира 3 миллион сомдук алып кетип атат. Бул акчаларын алып чыгып кетип атат, келип мындай атасы бул жерде баласыга оформдеп атат, бул атасынын баягы күчү менен. Атошуп Ашималиев Айдарбек дейт. Андагы 26 квартираны алып кетип атат. Андан сырткары могу жерде мына Манас шаарынан биздин объектиден 500 квадратка жакын коммерческий помещение алып атат. Анын суммасы жазылып атыптыр. Анысыны 2 жылдан бери сатам деп алек кылып жүрөт, бирок ага сатканга компаниянын укугу керек. Компаниядагы балдар бүгүнкү күндө биз булар менен спорный болгон үчүн эч кандай уруксат бербей келишип атат. Андан кийин оштон алгандар боюнча да айтсам, 2020 Атошуп Ашималы дейт, Жусупов Мелистен алып кетип атат. Биринчи алганда 140 миң сом алып кетип атат жолдон кармап. Андан кийин Жусупов Мелистен 634 миң сом алып кетип атат. Андан кийин 1 миллион 330 миң сом бизде жанагы Ош улица Абдыкадырова дейт, дом 164 деген бизге компанияга бартер болуп келгенде үйлөр бар болчу да. Ошол үйдү алып кетишип атат. Андан кийин 7 миллион 641 миң сом доллар менен жазыптыр, 90 миң доллар. Курс 84.9 менен жазыптыр. Андан кийин 880 миң сом Kia 06 деген 706 деген KG машина берилиптир. Андан кийин 50 миң доллар алып кетип атат. Андан кийин 1 миллион 263 миң сом алып кетип атат. Андан кийин 1 миллион 634 миң сом алып кетип атат. Андан кийин 1 миллион 863 миң 400 сом Toyota Camry машинасынын үлгүсүн алып кетип атат. Андан кийин 1 миллион 273 миң 500 сом 15 миң доллар алып кетип атат. 2 миллион 100 миң сомго квартира Ош Алайский дейт, 35-43 дейт. Ал жактан да бизге бартер экени экен, аны да алып коюп атат. Андан кийин 500 миң сом алып кетти жолдон. Андан кийин 4 миллион 245 миң сом 50 миң доллар алып кетип атат. Андан кийин 2 миллион 28 миң сом Lexus RX дейт, 35002 KG номерде экен. Аны да алып атат. Бизде бүт аудиттин заключениясынан карап айтып берип атам да. Бул жерде жүздөп саналат ушундайлар. Андан кийин 3 миллион 396 миң сом 40 миң доллар да алып кетип атат. Андан кийин 5 миллион 459 миң 370 сом 65 миң доллар болот экен. Аны да алып кетип атат. Андан кийин 1 миллион 782 миң 900 сом Hyundai Santa Fe деген 01 KG 905 номердеги машина келген экен. Бизде компанияга келген машиналар болобу, акча болобу, компанияда бир өкүлү болгон. Ага кабар берет. Алар Мелис агамды көчөдөн кармап алабы, офиске келбейт. Анан Мелис агам добросу менен бухгалтерден берди дейт. Ушундай баягы көчөдөн кармап алган, себеби буну мындай ушунчалык коркутуп коюшкан. Ал анан бухгалтери менен да сүйлөштүм да мен. Анан бухгалтерге команда берет, могу акчаны буга бериңиз, же могу машинаны буга бериңиз деп. Себеби ал өзү да арызда да айтып атат, муну коркутуп мындай ошого макулдук болбосо мен кече дагы бирөөлөрдөн угуп атам, 2 күндө, 3 күндө бандиттер менен апарып тоого чейин апарып кээ бир жерге байлап койгон учурлар бар экен.
Анан мен кече дагы бир маселесин уктум бирөөдөн. Себеби дагы бир компаниядан 8,5 миллион доллар алып койгон бар экен. Мен ошо компанияны угуп атам. Буну ошо манипалдар менен алып чыгып, тоого алып чыгып туруп, бир мындай уруп нетип, анан онча видеого да тартып алып. Ошончо мындай баягы ар кандай бир немелер кылып койгон дейт өздөрү да. Андан кийин 1 миллион 275 миң 350 сом алып атат ошол бандиттер менен келип. Андан кийин Мелисаган берип атат 13 миллион 619 миң 200 сом. Ашимдин аялын алып кетип атат. Ашимдин аялы алып кетип атат. Андан кийин 25 миллион 320 миң сом Ашим алып кетип атат, өзү келип алып кетип атат. Андан кийин 1 миллион 750 миң сом өзү алып кетип атат. Андан кийин 5 миллион 97 миң 365 миң сомго жилой дом төлөйкөн айыл өкмөтүнүн Дыйкан Кыштак айылында бизде компаниянын балансында жилой дом бар эле, мындай жер үйлөрдөнчү. Аны алып кетип атат. Андан кийин 779 миң сомго Lexus ES 300 деген номерде экен. Аны алып кетип атат. Андан кийин 20 Атошев Ашималы Lexus 460 2010 жылкын алып кетип атат 30 миң долларга. Атошев Ашимде Toyota Camry 55 күзүп 18 миң долларга алып кетип атат. Toyota Sequoia дейт 2008 жылкы дейт 31 миң долларга келген бизге. Аны да алып коюп атат. Toyota Camry 2007 жылкы 6 миң долларга келип тур, аны да алып кетип атат балдары менен келип коркутуп. Hyundai Grandeur дейт 2014 экен 13 миң долларга аны алып коюп атат. BMW 2010 16 миң 500 долларга келген экен, аны алып коюп атат. BMW 2002 жылкы 525 деген күзүптөн экен, 5 миң долларга келген экен, аны алып атат. Honda Jazz 2002 жылкы 6500 долларга келип тур. Квайтра Бишкек Эргешатадан дейт, аны алып коюп атат 35 миң долларга. BMW X5 2020 жылкы экен, бул 21 жыл алып атат, сонда жаңы болгон экен. 2020 жыл бизге 150 миң долларга келген экен, аны алып коюп атат. Land Cruiser 200 дейт, 50 миң долларга келген экен, аны алып атат. Land Cruiser 200 2008 дейт, алда 50 миң доллар келген, аны алып атат. Camry 70 дейт, 25 миң долларга келген экен, аны алып кетип атат. Квайтра Penthouse Домбута дейт. Домбутадан дагы бир Penthouse үй болчу компаниянын баласында. Бизге бартер менен келген. Аны алып коюп атат 52 миң долларга. Дом Актилектен жер там болчу. Особняк бар болчу. Аны алып коюп атат. Ал бизге 100 мени бул особняк боюнча менин кабарым бар. 125 миң долларга келген болчу. Аны алып коюп атат 65 миң доллар деп туруп. Квайтра Ихлас дейт. Мына Грензон жакта Ихлас үй салганда, ал жерде агам өзү ошол жактан үй алып, ошол жакта жашайт, өзүнүн үйү бар эле. 100 миң долларга. Аны алып коюп атат. Highlander 2018 50 миң долларга аны алып атат. Анан бизде Шапкат деген ака иштеген, ошого акча берип атат, ошо Шапкат деген ака алып барып берип атат 20 миң доллар. Анан офис ХБК дейт. Бизде офис азыркы учурда мен өзүмө жакшы, баягы жакшы ниетте офис салган, өзү салган домдун астынан офис жасаган дейт. Ошол офисти мисалы азыркы эсеп менен эсептегенде бир 400 миң доллардан жогору турат. Ошол учурда 200 миң доллар деп жазылган экен, ал офисти алып коюп атат. Офис Араванский дейт. Ал Араванскийде офис алып коюп атат 200 миң доллар. Анан бильярдный клуб, бизде ХБКда домду салган домдун астына бильярд клуб жасаган элек. Бильярдный клуб аны алып коюп атат 270 миң доллар турчу. Ушундан 3 жыл алдыңчы, эми азыр бүгүнкү ценасы менен 3 миң алдык. Андан кийин Квайтра Жалалабадтан дейт, алып атат 7 миллион 522 миң 9500 алып атат. Андан кийин Квайтра Жалалабадтан дейт, номер 22 договорда экен, 15 миллион 184 миң 383 миң сомго Квайтра алып кетти, коммерциялык Жалалабадтан азыркы эмеден. Андан кийин Мелисагам өзү бергендерин жазып берип атат. Ошол учурда СИЗОдо туруп жазгандары бар немеси. Сүйүн деген иниси бар, бир тууган. Келип туруп 100 миң доллар алып кетти. Ашим ака өзү келип туруп Бишкектен 100 миң доллар алып кетти. 100 миң доллар дагы алып барып берип атат. Мен кимден аганга чейин бүт жазып берип атат. Анан өзүнүн Lexus бар эле, 01 деген кеж номерде эле, 65 миң доллар аны берип атат. Андан кийин контейнер, Кара Сууда контейнер бар, 20 миң доллар сатып, анын акчасын берип атам дейт. Муну агам өзү жазып берип атат. Ашим аканын Улук деген Улук атага барыптыр, по-моему. Ашим ака Улук атага барыптыр, ошол кафеден 65 миң доллар эсептеп берип атам. Булар баягы кафеден да айтып атпайбы, бир жерде тамактанып алса, ошол жерден кармап алган. Биякта турсак ар жерден кармап туруп алып, анан буну видеого да тартып алган. Өзү тиярың менен берип атасың да, мындай. Же болсо могу расписка жазып бергенсиң, кече жазгансыңдар, акча алдым деп туруп. Акча бербей туруп расписка жазышка коркот. Акча алгансың, могу расписка жазгансың, ошону несебеден берип атам деп туруп, мындай жетканда булар мындай башкача бир системада иштешкен да. Андан кийин айтып атат, Заир дегенден 15 миң доллар алып апарып бердим деп атат.
Айбек дегеннен 10 000 доллар апарып бердим деп атат. Мойкага 20 000 доллар апарып бердим дейт. Бишкектен 10 000 доллар алдым дейт. Анан банктан 280 000 доллар алып туруп апарып бердим дейт. Бишкек шаарынын шотунан дейт 2 миллион рубль алдым дагы дейт. Ашимге апарып бердим деп атат. Себеби бул жерде андан сырткары бизде мынабу Ош шаарына келгенде Т деген жерде Бишкектерге жакын бакта бар болчу, ал да суммасы чоң эле болчу. Ал дагы ушулда турат. Мындайча айтканда, мен бул жерде көпчүлүгүн айтпай эле коеюн. Бизден эмне компаниянын атынан мүлк болсо, агамды ушунчалык коркуткан, мен да кабарым болгон эмес. Апарып өткөрүп бере берген бардык нерсеничи. Бул мындай биякты бүтүрүш керек же мындай болгон эмес дагы. Азыркы ошол учурдагы сена менен эсептегенде 2024-жылкы сена менен эсептегенде 11 миллион доллардын тегереги болуп атат. Бирок булар кантип алып атат? Мисалы үчүн Квайтер алса, Квайтердан бекер эле алып коюп атат. Бирок ошол учурда чекти арзан жаздыртып атат. Мисалы 200 доллардан же болбосо 300 доллардан жаздырып атат. Ошол сумма менен эсептегенде 11 миллион болуп атат. Эгер бүгүнкү күн менен эсептесе, мен ойлойм бир 2 эсеге өсмөк да. Ушундай тоскоолдор болуп, мен ойлойм бир аябай мындай баягы элдерди түшүнүп турам. Бул жерде компаниянын клиенттерде эми эч кандай күнөө жок да. Күнөө компания тараптан, ошол агам жактан, башка жактан күнөөлөр бар. Муну моюнга алыш керек. Бирок эми ал учур өтүп атат да, азыр чечкенге өтүш керек. Мисалы ошол элдерден нааразычылык болуп атат. Мына Бишкек шаары боюнча анча-мынча чыгып атат. Мына Манас шаары боюнча, Ош шаары боюнча. Биз мынабу 2024-жылдан кийин 25-жылдан бери биз бүгүнкү күндө 6 объектини вот эксплуатацияга бердик. Бишкек шаары, Ош кылып туруп, мына 6 объектини вот эксплуатацияга берип, тапшырып элдерге. Андан сырткары бардык жумуштар өз калыбында жүрүп атат. Бишкекте да жүрүп атат, Манас шаарында да жүрүп атат, Ош шаарында жүрүп атат. Бирок туура эми элдер ойлогондой темпте болбосо, бирок жүрүп атат. Кудайга шүгүр жүргүзүп атабыз. Себеби биз буларды ошол элдерден түшө турган погашение, анан биздин өзүбүздүн дагы анча-мынча булактарыбыз бар. Толук кандуу бүтүргөнгө биз колубуздан келген аракетти жасап атабыз. Канчалык мына вот эксплуатацияга берип домдорду, болушунча компанияны түздөп, бир релиске салып алып жумуш жүргөн сайын бул алып койгон, учурда алып койгон мисалы коррупционерлер бар анча-мынча. Ошол опуга аралашкан же сүт курлар аралашкан кишилердин кадимкиде уйкусу качып атат. Себеби бүгүнкү күндө ушундай сүт курлар боюнча, ошол бандиттер, опугалар боюнча күрөшүү аябай жүргөндүгүнөн бирде болсо бирде ушул же Эмил ушул сөздү айтып койбосун деген тынчсаңыз алтат дагы колунан келишинче бизге пут тослоо жаратып атат. Тергөөдө болобу, кай жакта болбосун булардын өзүнүн адамдары бар. Ар жак менен чакыртат. Мисалы иштетпейт да. Мен мисалы бир күн жумуш кылсам 4 күн тергөөдөн башым чыкпайт. Ушундай күндөр өтүп атат да. Мен ойлойт элем, элдердин жумуштарына Кудайым буйруса биз мындай батыраак бергенге аракет кылабыз. Мен ойлоп атам, элдер ойлогондон да батыраак берген. Мына Манас шаары боюнча кечээ мен сүйлөштүм, кечээ элдердин немеси боюнча дагы бул жерде бир блогу боюнча вопрос бар экен, калган блоктор боюнча буйруса сүйлөшүп чечишиптир. Ал жерде курулбай жаткан блогу боюнча 2 айдын ичинде же башка партнерго эме ошо партнерлор таап туруп беребиз, же өзүбүз баштайбыз деген немени көтөрүшүптүр да. Мен айтам, ал сөзсүз түрдө ошол балдар айткан нерсени аткартабыз. Кудай кааласа сөзсүз түрдө мен дагы колумдан келишинче жардам берип туруп бүтүртөбүз. Себеби бул жерде Атошуп Ашималы менен былтыр да биз баштаганда, сөзсүз мен ушу менен күрөшүүнү баштаганда компанияда ызы чыгат. Себеби баягы акчасы да көп, анан ар кандай тармактар менен бизди кысымдуулукка алып атат. Эми баягы мен көп нерсени айта албайт экенмин. Муну клиенттер деле билбей калып атат, компаниядагы биздин сотрудниктер деле билбей калды. Бирок мага болгон аябай мындай коркутуулар, кысымдар аябай болуп атат. Бир эле мисал 2025-жылы ноябрь бекен же октябрь айларында биз мына Ошто вот эксплуатация берген объектиде Ашима Кунова деген объектинин вот эксплуатация берип, анан техпаспорттордун баарын чыгарганбыз. Анан техпаспортторду берип атканда мен өзүм барып берейин. Себеби бизде компанияда элдер баягы 2022-ден резонанс болгондон баштап акчаларын көпчүлүк төлөбөй коюшкан. Анан мен айттым, хотя бы техпаспорт бергенде төлөтүп туруп, анан техпаспорттон каттай берели деп туруп ошол домду баштадык. Элдер менин техпаспортторун берип, нарак тазаларып бүт бере баштаганда ошол учурда Атошуп Ашималыга тиешелүү дагы квартира чыгып калат. Анан мен айтам, сиздин аудитте базаңызда кассага акча түшпөптүр. Бул клиент сиз жазыпсыз дагы өзүңүз саткансызбы же кандай кылгансыз маселе көтөргөндөн клиенттер келип калды. Анан мен эжеге айттым, бир эжеге, эже сиз анда акчаны кимге бергенсиз? Мен Ашимге бергем деди. Сиз компанияга төлөгөнсүз? Жок. Бирок бүгүнкү күнчө жашап атасызбы? Жашап атам ошо ремонтто. Эже дедим, туура түшүнүңүз.
ушундайга окшогон бизде квартирлар жүздөп саналат. Ошого окшогондордун айдан анча мынча нараачылыктар болуп атат. Канчалаган элдердин үйлөрү бүтпөй кызылдашып атат. Же болбосо анча мынча баягы растажына кылгандар да бар да. Мына Ош шаарында растажына кылган 1 миллион доллардан ашык болчу эле, азыр эле суммасы калды. Мисалы ошондо да айттым, могу жерде караңыз, растажнада кызылдагандар бар. Туура түшүнүп элсем, эже жакшы түшүндү, мен кылам деди эле. Мен айттым, Атошев Ашимге барыңыз дагы, Ашим экөөңүздөр алып келип кассага төлөп бериңиздер компанияга. Же болбосо квартирада кайтарып бериңиздер. Мен баягы неме деп жакшы түшүндүрсөм, макул деп анан эртеси Атошев Ашимди ээрчитип келишти. Эртеси Атошев Ашималы, анан Атошев Сүйүн, анан бир ГУУдуда Маматов Улук деген бар экен, ГУУдун сотрудниги. Ошол Ош областында экен, билбейм, мындай ошентип эле уктум, бирок мындай кайсы эме деген. Үчөө келишти бир адвокат менен. Анан мен ошол жерде айттым. Ошол жерде сүйлөшүп аткан бизде бар бир видео эмелер бар, офисте сүйлөшкөндө звуктар менен бар немелер бар. Мен ошол жерде айттым. Могу жерде дедим, Мелис агам болобу, сиз болобу, могу жерде алган суммаңар 11 миллион доллардан ашык сумма болуп атат. Бүгүнкү күндө кайтарып бергиле. Могу жерде элдин аманаты бүтүш керек. Элдин акчасын мен жеген жокмун. Кыргызстан боюнча мен жеди деп караладыңар. Мен ошонун аяга чыгайын. Мен өзүмдү жаш болсом да жүзүмдү тазалайм. Бирок элдин аманаты бул акырыты да жаман болбосун. Төлөп берели дагы, силер кайтарып бергиле баардык мүлктөрүңүздү. Айтып атпаймынбы, бул 3 миллион доллар наличка алып атат. Мен айттым, мана хотя бы наличкасын да кошуп кайтарасыз, машинелерди кайтара алсаңыз, бүт калган мүлктөрдү кайтарыңыз деп эле катуу эле айттым. Себеби азыркы учурда силер коркуткан опугу жок. Силер коркуткан азыркы учурда бандиттер жок. Азыр мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Эми мындай кайтарыңыз. Себеби мен канча арыз жазсам, акчаңыздын күчү менен жооп келатасыз. Мен ошентип айттым. Десем мындай турду дагы анан Мелис агам айтат, ошол жерде туруп алып. Мелис дейт, экөөбүз дейт бир баягы бир кой десем кой сый албайсың дейт. Экөөбүз чекеге чыгып бир кичине чай ичкенче отурайын дагы дейт. Мен ушу 11 миллион доллардын дейт, кайсыларын кайтарып берсем экен деп бир ойлоноюн да деп туруп мындай күлүп атат да. Мындай мыскылдагандай кылып атат. Мен мындай эми баягы адам менин бир күндүк жашоомду жашап көрсө түшүнөт да. Муну башка түшкөн адам түшүнбөсө, мисалы клиенттер да түшүнбөй атат, башкасы түшүнбөй атат. Анан аябай ачым келди, мен ошондой айттым. Бул жашоодо болсо мен акыретти алам деп туруп, анан биздин тирешибиз ошондон башталып калды. Себеби мен булар менен былтыр тирешип баштаганда эле мен камалып калдым. Андан кийин чыккандан кийин мен өзүмдүн планым боюнча баягы сыртка чыкпаганда көп нерсе бар. Кантип элдин аманатын бериш керек. Биз кантип ушундай опугу менен же ушундай биздин алып койгондору менен же бир коррупционерлер менен алгандар менен кантип күрөшө алабыз? Биз азыр бизге мен өзүмчө ойлондум дагы. Биз пока күрөшө албайбыз. Себеби элдин үйлөрүн бүтүрөлү деп туруп, эч кимге тийиштик кылбай, бүт элдин иши менен кеттик. Вот эксплуатациялар менен жумуштарын полный бар рельске жүргүзүп алышты эле, оңой болгон жок да. Жүрүп атканда ошол учурда булар техпаспортту берип атканда кайра келип попал мындай туш келип калтабыз да экөөбүзчү. Андан кийин булар атакасын башташты. Аябай катуу башташты. Ар кандай структура менен мен ошол жерде турсам, сотрудниктер ошол жерде жүрөт. Мен айтпай эле коеюн. Анан мен аябай ар тармактуу кыса башташты. Бул жагдан кысты, ар жагдан кысты. Анан мен айттым, макул, мен мыйзам чегинде кайрадан кайрылып туруш ишти алып барайын деп баштаганда бизде биз ошо менен күрөшүүнү катуу баштаганда эле бизде Ош шаарында өзүңүздөргө маалым болгондой Разаков объектисинде кырыш өрттөнүп кетет. Бул да толук кандуу бирөөнүн, мен айта алам, себеби толук кандуу бирөөнүн колу бар. Бул жерде кабель дегенге мен ишенбейм. Себеби кабель эч качан мисалы экинчи этаждан кабелде мындай болуп атат да. Бул жерде экинчи этаждан көтөрүлүп атат. Экинчи этажда бизде жанагы кабелдердин шахталары бар. Шахтасынын эшиги коюлган эмес болчу. Бул кабель өйдөдөн крышадан чыгып атат дагы. Эң крышага чыкканда эки эле кабель чыгат. Кабель ошол жерден үзүлүп туруп, түшүп туруп, анан күйгөндө шахтадан түшүп экинчи этажга түшүп калат. Анан булар экинчи этажды көрүп атат. Анан мен логически да айтып атам. Ошол жерде керектүү кишилерге айттым мен. Эгер кабелден күйө турган болсо, бир челек кабелге бир кабелди кыркалы да салалы. Ошону күйгүзүп көрөлү. Эгер могу жерден күйгүзсөк, бул жагы 50 метр, бул жагы 100 метрге түтөйт. Эгер экинчи этаждан крышага жеткенге чейин берагы 2 саат, мейли жарым саат болсун, бирок түтөйт, кара түтүн. Себеби бул жерде бир күн алдың, өрт чыгардан бир күн алдың, менде бүт видеолору да бар. Буну эч ким мен керектүү жака берейин десем карашпай койду. Мен арыз да жаздым ошол боюнчачы. Ошол учурда видеолору бар. Бизде эмеде Разаков объекттин сырткы жагында элдер полный жашачу. Мен элдер дагы буну жакшы билет.
Элдер дагы ошол жерде 95% бардыгы айтып атат. Буну бирөө келип күйгүздү деп. Элдер өзү дагы ошол бизди күйгүзүп кетти. Биздин коопсуз деп туруп өздөрү да кайрылып, керектүү жака кайрылып, мыйзам чегинде кайрылышкан, бирок анын ответи болгон жок да. Анан биз камераны көтөргөндө, камераны бир күн алдың саатын унутуп атам. 6:45-те келип туруп өчүрүп кетип. Сырткы камералардын баарын өчүрүп кетти. Бул жерде кимдер келип атат, кандай болот камерага түшкөн. Анан бизде лифттин ичинде камера калып калат. Лифттин ичинде камера себеби башка жактан уланган экен да, лифттин ичинде камера калып калып атат. Анан ошол өрт башталган учурда өйдөдөн өрттөр чыгып атат дагы, өрт башталганда айтып атат кабелден деп. Эгер өйдөдөн өрттөнүп атып туруп, элдер лифт менен түшүп атат. Азыр мисалы элдердин баарынан сураса да болот. 13-этаждан 12-ci этаждан лифт менен ылдыйга түшүп атат. Өйдө өрттөнүп атат деп турупчу. Эгер кабель 2-этаждан чыкса, кабель чаар менен автомат ташап өчүп калат. Свет өчүп калмак. Түтөп жатып калмак да, капкара болупчу. Анан лифтте элдер түшүп чыгып атканда эч кандай түтүн жок. Себеби лифттин ичинен келет, мен лифттин камералары деле бар мисалы. Анан элдер түшүп туруп, ылдыйга түшүп туруп, анан немени ташап атат. Автоматтычы. Эми бул жерде дагы элдер деле билет ким экенин. Биз деле мисалы үчүн божол менен уже билип калдык. Ошого айтам да, ошондой учурлар болду дагы. Андан кийин биз мындай тоскоолдор билинбеген менен аябай көп болуп атат да. Бул жерде элдин ошол бизде мисалы үчүн буга чейин калып койгон дагы бир кепил кишилер бар. Мен алардын атын атабай эле коеюн. Бирок ушул атошуп боюнча айтканда, булар алган нерсесини биринчиден бергенден коркуп атат. Экинчиден берсе дагы бул жоопкерчилик да. Булар жөн эле алган эмес да. Булар ОПГ аралашкан же башка аралашкан. Ошон үчүн булар болгон тааныштары менен, болгон адамдары менен бизге тоскоол жаратып атат да. Ал бүгүнкү күндө ошол ОПГ менен же болбосо ошондой сүткорлук менен аябай күрөшүү болуп атат да. Мен ошол учурдан пайдаланып Камчыбек Кыдыршаевичке дагы бир айтып кетет, кайрылып кетет элем, суранып. Ушул мисалы ушулар боюнча бизге мыйзам чегинде карап ушулар чечип берген болсо, бул бизге чечип берген бул элдин аманаты да. Бул жерде мисалы орто эсеп менен бир миңдеген клиенттер бар. Ошолордун үйлөрүн бүтүрүш керек. Бул чечилбесе да бүтөт. Бирок булар чечилсе элдики батыраак бүтөт да. Эл күтүп аткандан да бат бүтмөк. Себеби ар бирин бермек. Себеби биздин дагы бере турган карыздарыбыз бар. Элге бере турган аманаттарыбыз бар. Мындайча айтканда бүт пайдаланып кеткендер башкалар болуп калды дагы. Баягыдай мени бир жолу интернеттен да чыгарышып бүт каралашты. Эмил жеп кетти, эмил мантип кетти. Мен андай нерсе болгон эмесмин. Мен Аллага касам ичип айтам. Мен кылган эмесмин. Мен вообще себеби ошо депутатка кетканда бир да нерсе тиген эмесмин. Мен себеби бүт органдар текшерип көрсө болот. Акчалар каяка кеткенин, мисалы бухгалтерияда турат кагаздары, кандай кеткенин, ким алгандарынчы. Бул жерде ушундай мени аябай каралашты дагы. Азыр мен кээ бир жакка чыксам, себеби эмил өзүн өзү актап атат же актанып атат деген нерсеге да алып келиши мүмкүн да. Бирок мен ойлойм, Кудайым буйруса бул күндөрдүн дагы жакшы күндөргө болот. Элдердин дагы сөзсүз түрдө азыр түшүнүп атам. Элдер дагы жылдап күтүп атат үйлөрүндө. Ошолордун да үйлөрүндө бүгүнкү өздөрү күткөндөн да батыраак беребиз. Себеби мен ушулар менен күрөшүп, ушулардын дагы буйруса акчаларын аяга чыгарып алып алсак, сөзсүз түрдө мына Манас шаарыга мисалы үчүн аз эле сумма менен вопрос чечилет. Мен булардын суммаларын айтпай эле коеюн да. Бизде Ош шаарында Ашмахунова деген объект бар. Ал дагы уже аяктап калды. Анан Кирстал деген объектиси бар. Ал суммасы аз эле сумма. Мындайча айтканда бул жерде Атошуп Ашималдын өзүндө Ош шаарында 45 квартира бар. Ошол 45 квартиранын 5 эле квартирасы менен мисалы Ашмахунова бүтөт. Дагы бир 10 квартирасы менен эле мисалы себеби элдердин төлөмдөрү бар да. Кирсталдын дагы бүтүрсө болот. Башка объекттер бүтүрсө болот. Ошол сыяктуу эле мисалы Бишкекте дагы, Манас шаарында дагы ушундай немелер бар да. Бүгүнкү күндө компаниянын документтери Кудайга шүгүр Бишкек шаарында баарынын документтери бар. Жалал Абад Манас шаарында деле баарынын документтери бар. Ош шаарында өткөндө бизде былтыр Нурдан Кемеловичке да ыраазычылык айтабыз. Ошол кишинин жардамы менен, Госстройдун жардамы менен былтыр кээ бир мыйзамсыз бүтпөй жаткан объекттердин документтерин баарын бүтүрүп беришти. Ош шаарына барып, элдерге өздөрү жолугуп документтерин бүтүрүп беришти. Документтери азыр жакшы бар. Бүгүнкү күндө бизде акчалардын кайтаруу боюнча Бишкек шаарында акча кайтаруу боюнча бир саналуу адам калган, бир 2 эле киши калган. Анан Ош шаарында бир 10га жакын киши бар, ал жердечи акчаларын кайтаруу боюнча. Бүгүнкү күндө биз мына бир жылдан бери $1,5 миллион нерсенин акчасын кайтарып бердик, элдердикиничи. Азыр бир $200 миң тегерегинде акчасы калды.
Анан могу Жалал Абад боюнча деле биз кайтарганга даярбыз. Мисалы үчүн жана бир объектisi боюнча вопрос болуп атат. Буну же курабыз, же курбайбыз деген вопростор такалып калды. Себеби бизде адамдар ойлойт да, неге бул иштерди дейт, мисалы Эмил мына иштерди азыр айткандай кылбай жатат деп. Бизде 14 арест бар болчу. 14 арестке коюлганда арест чечкенге өзүнчө бир мындай көзгө көрүнбөгөн менен аябай көп убакыт талап кылды да. Азыр Кудайга шүгүр аресттер чечилип калды. Бир 2 арестибиз калды. Азыр могу сүт корлору менен, ОПГлар менен Кудайым буйруса алып алсак, мен ойлойт элем. Барып туруп эле элдердин акчасын да бере турган берип, жумуштарын мисалы бүгүнкү күндө кетип аткан жумуштан да 2 эсе тездетсе болот да мунучу. 2 эсе тездетсе болот. Баягы элдин погашенасын күтүп эле, же болбосо элдер төлөгүлө анан деп отурбай эле, мисалы биздин каражаттар булар алып коюп атат. Өзүнүн эмелерди. Аларды кайтарып эле ошолорду салып максимал тездетсе болот. Себеби ал жагынан жумуш устройка жагынан биз ушул тергөө жагынан булардан кутулуп алсак эле, жумуш жагынан мен ойлойт элем, сөзсүз түрдө мен как строитель катары сөз бере алат элем, батыраак бүтүргөнгөчү. Бизде мисалы үлүшчүлөр боюнча айтсак, үлүшчүлөргө бизде 2022 жылдан 23 жылдан бизде катуу резонанс болгондо мындай кошумча күчтөр пайда болуп кетти да. Компанияда клиенттердин арасында, клиенттердин арасында бири-бирин деле жакшы тааныбайт. Бирок бири-бири кимиси кандай квартира кантип алгандарын деле билишпейт. Себеби бир объекти 100 болсо, баардыгы чектерин көргөзсө, бирок кээ бири может товар берем деп алгандыр, кээ бири наличка алгандыр. Мындай. Менде аудит бар. Мен айтып атпайм, жана аудит жасаганда бүт аудит бар. Мисалы үчүн сиз квартира алсаңыз, канча сом банк менен төлөдүңүз, канча сом бартер менен төлөдүңүз, же канча сом эмне максатта алдыңыз. Же бирөө кирпич берем деп алган, же бирөө башка нерсе берем деп алгандагы ошондой моменттер болгон. Анан бизде ызычы болуп туруп, баягы агам камалып баардык нерселер болгондо компаниядагы бүт баардык мүлктөрдү, анан баардык кагаздарды эме алып коет. МВД, ГУД. Алып коет дагы, ГУДда 1 жылдан ашын, мен айтсам 2 жылдай жатты. Биз кече жакында бир 2 айдан ашып калды, акыркы кагаздарын эме алдык. Себеби биз вообще иштей алган жокпуз. Ошол учурда да компанияны жүргүзүп аттык. Бишкек шаарында иштейли десек, же кагаз жок, же компьютерларыбыз жок. Мындай учурлар болду дагы аяга чыкпай. Азыркы учурда биз мына 2 айдан бери толук кандуу бүт мындай айтканда системдик түрдө бүт базаларыбыз бар жоктор иштеп атат, Кудайга шүгүр. Буюрса мындай жакынкы убактарда бир жакшы бир результат менен алып чыгат жумуштарынчы. Мына Манас шаарында деле, Бишкек шаарында деле Кудайга шүгүр жумуштар жүрүп атат. Бирок баягы элдин арасына чыга берет экен. Ар кимдин өзүнүн кызычылыгы болуп калат экен. Себеби бизде бир эле мүнүз устройка кармалган элге эме болуп калат экен. Анан кээ бир клиенттер жалгыз өздөрү чалышат. Мага мондай шарт кыл дейт, анын шартын кыла албай калабыз. Же мондай шарт кыл дейт, анын шартын кыла албай калсак эле болду. Группага жаза калат. Кеттик мындай кыла кал деп атат. Мен айтам, түшүнөм аларды. Алар деле баягы жылдап күтүп атат. Айлап күтүп атат, жылдап күтүп атат дагы, алар дагы мындай баягы ачуусу келип турган моментте пайдаланганга оңойраак экен. Ошого мен элдерге айтарым, урматтуу биздин клиенттер, сиздерден мен чын мына жеке катымдан суранып кетем. Сиздер эч кандай бирөөлөрдүн сөзүгө же башкалар айтса ишенбей туруп туруңуздар. Сөзсүз түрдө мен мына Кудайым аман болсом, ушул ден соолук ушул жерде аман болуп турсак, сөзсүз түрдө аманатыңыздарды биз беребиз. Компанияда мен сиздерге айтып коеюн, менчалык кызыктар адам жок компанияда. Эгер мага Кудай сактасын маселе болсо, сөзсүз түрдө бул башка бир адамдар келип, клиенттерге башкача айтып, башкага башкача айтып туруп, ортодо бир пайдаланганга эле интерес көтүп кетиши мүмкүн да. Ошого айтарым, сөзсүз түрдө биз колубуздан келишинче аракеттер кылып атабыз. Аресттер чечилип калды. Ошого мен сиздерден суранамын. Эч кандай мындай кыжылат болбой туруп туруңуздар. Сөзсүз түрдө аманаттарыңыздарды беребиз. Эмилбек Жусупов атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасап, жардам берүүсүн суранат. Жогору жака ушул урматтуу Камчыбек Кыдыршаевичтен суранып кетет элем. Камчыбек Кыдыршаевич бул сүткорлук боюнча азыркы күндө аябай бир жумадан бери аябай тыгыз иштешип атат. Ошолордун катарында мына Атошев, Ашималы, бизде бир нече топтор бар. Мен Атошев, Ашималыны айтып коеюн. Анан эгер жеке мен мисалы жеке өзүн кабыл алса, мен айтып берет элем. Ошол Ашималыдан баштап кимдер аралашкан, кайсы прокуратурадан кимдер аралашкан, же кимдер аралашканганча баарыны толук кандуу айтып берейин деп атат элем. Ошого мен суранып кетем. Мүмкүн болсо ушуну мыйзам чегинде өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, ошого жардам берсеңиз, бизге жардам бергениңиз, мына биздин артыбызда канчалаган клиенттер турат, канчалаган элдер турат, ошолордун үйлөрү батыраак бүтүп калат эле.
ошого мен сизден чын жүрөктөн суранып кетем, ушуну мыйзам чегинде өзүңүздүн жеке көзөмөлүңүзгө алып аяга чыгып беришиңизди суранам. Акыркы жылдары өлкө аймагында Эмаком курулуш компаниясынан үй алгандар нааразычылыктарын билдирип, маселе жогорку кеңешке чейин жеткен учурлар болгон. 2023 жылы Эмаком курулуш компаниясынын жетекчиси Мелис Жусупов алдамчылык беренеси менен кармалганы маалымдалган. Бирок учурда курулуш иштери жүрүп жатканы, алдыда бардык тийиштүү милдеттенмелерин аткарышаарын компания эси белгилейт. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.